Салам, Дениз Ак Мамиле подкастына кайрадан кош келдиңиз. Мен Айсулуу Алмаз, финанс адисимин жана жазуучумун. Биздин подкастта адамдын эң негизгиси өзү менен, анан жакындары менен, анан акча менен болгон мамилеси тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү темабыз китепти негизи кантип окуш керек. Дүйнөдө миллиондогон китептер бар, миллиондогон маалыматтар бар. Азыр ошонун баарын эми убактың чектелип болгондон кийин, тиричилик бар, жашооң бар, үй бүлөң бар, балким өзгөчө балалуу болгондон кийин убактың да таар. Кайсы бирин окуйбуз, кантип окуйбуз, канткенде эффективдүү түрдө мага керектүү маалыматты сиңире алгыдай, мага жаккан китепти жетишип окугандай абалда окуй алабыз деген темада өзүмдүн жеке тажрыйбамды бөлүшүп айтып берем. Мен өзүм жазуучу болгондон кийин жазуучунун да жөнү мындай чыгармаларды эмес, коомдогу негизги маселелерди критикалап, сындап, анан адамдын ичиндеги караңгылык, мындай психологиялык жаатта жазган үчүн анан көп китеп окуганга, көп маалымат издештиргенге, караштырганга туура келет да. Анан өзүм күндүз финансы тармагында иштегеним үчүн, анан жаш балам бар, анан бул блогту, ушул подкастты дагы качан убактым болуп кала турган болсо, 2-3 саат бошой калганда, азыр мисалы Монреалда, биз Канаданын Монреаль шаарында турабыз. Түнкү саат 12ден 15 мүнөт өттү, ошол убакта жаздырып атабыз да. Анан ушундай убакыт, тартыш убакта мен китепти кантип окуп жетишем. Мен каалаган китеп, мен бүгүн китеп окуп атсам, мисалы автордун китебин окуп бүтө электе жаңы китеби чыгып атат да. Ушундай мисалы белгилүү бир психологдун китебин окуп атсаң, бир китебин эптеп жетип жаңыдан эле таанып, бир подкасттан окуп калып же болбосо Инстаграмдан бир жерден көрүп китебин окуп атсаң, анын дагы бир китеби чыккан болот да. Эпей мен биринчисин бүтө электе бул адам экинчисин жазып ийиптир го. Мен кайсы бирине жетишем деп анан кадимкидей паника болосуң да. Анан ошон үчүн мен көп да издештиргем. Андан кийин дагы өзүң окуй берсең дагы анан өзүңдүн кандайдыр бир деңгээлде эрежелериң пайда болуп калат экен да. Мындай машыгып адаттарың пайда болуп калат экен. Анан ошол адаттарым силерге да пайда болот деген үмүттө бөлүшүп атам. 5 кеңеш кылып бөлүп койдум. Анан кеңештердин арасында да майда кичинекей кеңешчелери дагы болот. Анан эгерде силердин кошумча кеңештериңер боло турган болсо, же болбосо суроолоруңар болсо, сөзсүз түрдө комментарийде жазгыла. Кийинки видеолордо, кийинки подкасттарыбызда камтып кеткенге аракет кылабыз. Анан биринчи кеңеш: китеп окуурда биз көпчүлүк учурда жөн эле бирөөлөр сунуштап атат деген сыяктуу эле алып эле китеп окуш керек эле, эч кылып эле окуш керек эле деген эле максат менен окуй беребиз да. Китеп окуурда негизи максат кое алсаң, мен мисалы бул китепти эмне үчүн окуп атам? Мага бул китеп эмне, кандай пайда алып келет, эмне издеп атам, кайсы суроомо жооп алгым келип атат деген сыяктуу бир максат кое алсаңыз, китепти окуганга кадимкидей мотивацияң болуп, аягына чыкканга дагы мүмкүнчүлүгүң болуп, кудуретиң жетет да. Мисалы эң жөнөкөй эле жакында эле Жамиля мюзиклы болуп атат. Мен Бишкекке барганыбызда жазында менин бир окурманым ошол жерде өзү бийчи, ырчы ошол мюзиклде ойноп атып, анан бизге жолдошум экөөбүзгө белекке билет берди эле. Анан барып көрүп келдик. Анан көрүп келгенден кийин дагы ушунчалык мисалы Жамиля повестине болгон кызыгуум ого бетер артты да. Анан мен өзүмдүн жөнөкөйлүк жаңы заманда сулуулук деген китебимде 2021-жылы жазган Жамиля повестин быйыл кайра окуп чыктым деген бир эскерүүм эссем бар. Анан ошол китепти жазганда дагы ошо так мюзиклда белгилеген бир окуяларды мындай кадимкидей бир Чыңгыз Айтматов эмне айткысы келген, ошол Жамилянын образы аркылуу кыргыз айымдарын деги эле адамзаттын ичиндеги аялдарды, айымдардын ордун кандай көргөзгүсү келген, кантип балким куткаргысы келгенби деген сыяктуу ой жаздым эле да. Ошону жазгандан кийин мага көп окурмандарым мен Жамиляны кайрадан окуп чыктым, ушул сиздин айткан эссеңизден мен таасир алдым деп жазгандар да болду. Андан кийин мисалы Жамиля мюзиклына барып келгенден кийин дагы мага 2-3 окурман кат жазып ийиптир. Сиздин эссеңизди дароо эстедим. Мен Жамиля китебин сатып алдым. Азыр мисалы Жамиля китебин мен Бишкектен ала келгем жазында. Кичинекей сонун кыргызчасы Жамиля деп орусчасы менен чыгыптыр да. Мисалы китеп Бишкектен атайын мен бул жылы да сатып ала келдим. Анан ушул сыяктуу ушул китептин азыр аябай белгилүү болуптур. Кичинекей чөнтөк китеп. Ушул китептин сүрөтүн салып ийишиптир да. Мага ушул китепти атайын сатып алып окуган тамдап. Мисалы эң жөнөкөй эле Чыңгыз Айтматовдун белгилүү чыгармасы Жамиляны билебиз, бирок окуган эмес болсоңуз, мисалы бир мюзикл болсо, же болбосо ошол жерден таасирленсеңиз, же болбосо меники сымал эсселерден, же болбосо бирөөлөр айтканда угуп калсаңыз, деп кызыгып калган болсоңуз,
ошондой сыяктуу окуганыңыз дагы аябай кадимкидей адамга таасир калтырат да, эстеп дагы каласыз, анан кызыгууңуз дагы болот да, аркасында бир мотивация болот, жөн эле окуйнчу дегенге салыштырмалуу. Анан андан сырткары ушул эле биринчи кадамдын ичине эгерде сизде бир суроо пайда болуп аткан болсо, мисалы эң жөнөкөй эле жакында балалуу болдуңуз, анан бала тарбиялоого кандай тарбиялашым керек, кандай ата эне болушум керек деген сыяктуу суроолоруңуз пайда болуп атса, мына ошол ата энелерге ылайыкташтырылган китептерди, мисалы бала тарбиялоого ылайыкташтырылган китептердин секциясына кирип, мына ошол китептерди издеп алып окусаңыз дагы, белгилүү бир сиздин суроолоруңуз бар, ошол суроого жооп издеп атасыз да. Мисалы ошондой эле, мисалы эң жөнөкөй эле убакытты башкаруу боюнча бир китеп суроолоруңуз пайда болуп аткан болсо, убакытты башкаруу боюнча да атайын ошол гана кантип эффективдүү ушундай башаламан дүйнөдө убакытты башкарыш керек деген китептер болот да. Мисалы ошол нерсени окуйсуз да. Ошон үчүн белгилүү бир себебиңиз болгондо ошол нерсени окуганга аракет кылсаңыз аябай чоң жардам берет да. Себеби сенин сурооң бар, белгилүү мотивацияң бар, белгилүү бир максатка жетүү үчүн бир планың бар да. Ошон үчүн ошого атайын ошондой dedication деп коет го англис тилинде, атайын берилүү дейт да. Берилүү менен окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан дагы жөн эле бирөөлөр сунуштап атат, тиги баланча айтты эле ушул китепти окуп коеюнчу деген нерсени, ошондой нерселерден мен кадимкидей таасир албай калдым. Себеби канчалык деңгээлде белгилүү бир адамдар, бирөөлөр ушул китепти сунуштап айтып атса дагы, мен өзүм ошол убакта ошолку эмоционалдык абалыма, менин издөмө, мени мындай ошол убактагы мен жан дүйнөмдө өйүп аткан маселеге дал келбесе, ал китепти алганың менен окубай коет экенсиң да, кызыкпай коет экенсиң. Ошон үчүн адамдын өзүнүн кызыгып издеп таап окуган китеби кадимкидей сиңимдүү болот экен. Анан эң негизгиси баштаган китепти аягына чыгарганга мүмкүнчүлүгүң болот экен. Ачып туруп эле баягы китептерди таштап салабыз го, ошол сыяктуу алгандан кийин кадимкидей окуп бүтүрөйүн деген мотивацияң болот экен да. Андан кийин экинчи китепти окуп атканда, биринчи китепти алгандан кийин негизги максат китепти аягына чейин окуп чыгарып бүтүрүш керек болот атпайбы, кыска убактачы. Анан негизги эле максат, негизи эле колго китеп алып окуш керек. Азыркы убакта мисалы телефондо маалымат ушунчалык көп болгон үчүн китеп окуганга да убакыт калбай калат. Анын үстүнө телефондо да жазууларды көп окуганыбыз үчүн күндүз мисалы бир канча 4-5 барактык бир нерсе окуп салгандай эле сезим болот да. Себеби улам эле 1 саат сайын дагы эмес, жарым саат сайын эле телефонуңду ачып эле улам бир нерсе окуй берсең, демек сен 4-5 барак китептин барагын бир күндө окуп салдың деген сөз да. Анан окууга болгон энергияңды, кубатыңды коротуп салган үчүн анан китеп окуганга дагы такыр мотивацияң жок калат да. Мындай ушундай менде да жеке ушундай көйгөй бар да. Анан өзүмдү күндө китеп окуп жок дегенде бир 4-5 барак окуганга мажбурлайм дагы кээ бир күндөрүчү. Себеби ошо күндө окуудан мындай аксап калгым келбейт да. Себеби күндө окуй берсең, мээң ошого көнсө, анан улам маалымат сиңиргенге мүмкүнчүлүк болот да. Анан ошол үчүн ушул мотивация жоголуп кетпеш үчүн экинчи китепти сиңирип окуу үчүн китепти алгандан кийин биринчи мисал издейли, сиз белгилүү бир темада китеп издеп атасыз, бирок китепти таптыңыз, алайын деп атасыз, анан окурда же балким үйгө алып келип сатып алдыңыз, анан жакты китеп, бирөөлөр да сунуштады, сонун китеп, сен издеп аткан суроого жооп берет деди. Анан китепти алып келгенден кийин биринчи арка башын мен дароо аркаларындагы аягы кандай өтөт деген сыяктуу мындай дароо карайм китептерди. Анан китепти карагандан кийин анан ичин бир сыйра мындай сканировать этипчи, мынтип барактап китепти, бул эмне жөнүндө, кандай экен, каякта эмнелери бар деп өзүңдү мындай китеп менен тааныштырган абдан маанилүү. Андан кийин дароо мисалы китептин ичиндеги китептин мазмунун, кандай бөлүмдөр бар экен, мазмуну кандай деп барактап китептин ичин, анан кайсы жерлер жагып атат деп, анан ошол мисалы белгилүү бир тема жагып кала турган болсо, ошонун ичин ачып, карап көрүп, өзүңдү тааныштырып, анан ар бир автордун да өзүнүн жазуу стили болот да, ошол сизге таанышпы, жазуу стили жактыбы сизге, мындай окуганда мындай кыйналбайт бекенсиз, балким жагымдуу болбойт бекен, кыжырыңыз кайнабайт бекен деген сыяктуу. Балким кээде мындай окумуштуулардын китебин окуп атканда кээде аябай татаал сезилет да, кээде мага китептер мындай жөнөкөй эле сөздүн ордуна, мындай мисалы жөнөкөй эле калем жазды деген нерсени колдонуп койгондун ордуна ошону мисалы бир узун сүйлөм менен да айтып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн китепти өзүң менен тааныштырып алган абдан маанилүү. Мисалы менин китебимде 225 жаңылбасам ушундай күндөлүк бар. Анан ошол күндөлүктөрдүн ар бирөөнүн темасын жазып чыкканбыз да, эсселердинчи. Анан ошонун ичинен азыр мага да окурмандарым айтып атышат, китеп калың бир топ чоң экен, баарын окуп бүткөндөн мурун дагы эң биринчиси ача калып, анан кайсы жери мага жаккан болсо ошол жерди окуп атам деп. Азыр да ушундай
мындай мисалы эссе форматында китептерди аябай көп чыгып атат. Өзгөчө ушундай жанагы психология багытындагы, анан жөнөкөй эле мисалы бизнес багытындагы, өнүгүү багытындагы китептердин көпчүлүгү ушундай ар бир бөлүгү өзүнчө бир теманы камтыйт да, кадимкидей чыгармадай улануу эмес да. Кээ бир сизге кызыксыз, кереги жок боло турган темаларды окубай да койсоңуз болот. Анан ошол жерден карап тааныштырып алып, анан өзүңүзгө кызыктуу темаларды биринчи окуп, анан өзүңүздү бир аз көндүрүп алып китептин ичине, башта айткандай, автордун да жазган стили болот. Анан ошого да өзүңүздү көнгөндөн кийин анан китепти окуп бүтүргөнгө абдан пайдалуу болот да. Анан ушул эле эменин ичинде кичинекей кеңешче: китепти алгандан кийин анан ичине өзгөчө ошо китепти алгандан кийин анан ичин мындай жазып окуган, аябай жазып ичине. Мен мисалы алган китептердин баардыгын, китепканан алган китептерди эч нерсе кыла албайсың, кайра өткөрүп бергенге туура келет, дептерге жаза аласың. Бирок мисалы бул алган китептеримди мына бул жерин мисалы кагаз менен чийип коем, анан мынтип маркер менен атай китеп жазган маркерлер бар, чоң маркерлер дагы мисалы китептин аркасына боектор өтүп кетиши мүмкүн. Бирок мисалы бул маркерлер мисалы мындай жөн эле чиймелеп койбостон арасына керектүү сөздөрдү да жазып алам. Анан китептин эң аркасында атайын 1-2 бош баракта калтырып коюшат да, дайыма көпчүлүк эле китептерин ошол жерде. Ошол жерге дагы мисалы мага жаккан ойлорду мисалы бирден сүйлөмдөн болсо да жазып коем да кейдечи. Өзүмдүн дептерим жанында жок боло турган болсо, бирок болбосо мен дайыма жанында ошо окуган китептерди жазып жүргөн мындай дептерлерим бар да. Ошол жерге жазып алып турам да, ойлорумду качып кетпесин депчи. Анан ошондой жазганда боегондо адамдын эсинде калат да. Анан кээде мисалы бир китепти мисалы бир окуп баштагандан кийин дароо отура калып бир китепти бүтүргөндөй убактың жок да, тилекке каршы бир күн 10 барак, бир күн 5 барак окуганга туура келет. Анан күндүз ичинде телефондо дагы ушунча көп маалымат болгон үчүн күндүз дагы бир китепти окуп аткандан эртеси кайра келип китепти улантканга чейин көп маалымат болуп кеткен үчүн мисалы эмне окудум эле деп мен унутуп калам да, кээде чын эле ошондой нерсе болот. Ошон үчүн мисалы жана боеп жазып алган нерселер кире калып туруп эле барактап карап туруп анан негизги ачкыч сөздөрдү боеп койгонум үчүн ушу сүйлөмдөрдү боегондо дароо эсиме келе калам да, деп анан китепти улантып кеткенге мүмкүнчүлүгүм болот. Анан ошондой кайра эстегенге дагы аябай чоң жардам болот да. Анан дагы мен китепти бир күн эле алып окуп коюп анан ыргытып анан кайра башка китепке кетип калат деген адамдардан эмесмин. Бир китепти мен аябай көп убакыт окуйм да. Бир убакта 4-5 китеп окуган убактарым да болот. Себеби ар бирин өзүнчө сиңирип анан бир аз дагы кичине ашыкча сезимталмын. Эгерде бир аз оорураак тема камтылган болсо, ошонун ичинде өзүмдүн ичимдеги башка бир ойлор козголуп, жаңы бир нерселер оргуштап келип, анан да бир аз мен мындай жазуучураак болгонум үчүн дагы жаңы бир нерселер жазганга таасир алып, анан ошентип алаксып кетип анан окуй албай калам да. Ошон үчүн менин жанагындай жазып алганым мага аябай чоң жардам берет да. Ошон үчүн окуп аткан китептериңерди сөзсүз түрдө тартынбай эле ичине жазып, кадимкидей маркер менен боеп ичине окуганыңызды аябай сунуштайм. Андан сырткары да бизде кичинекейибизде китепке тийбеш керек, китеп ыйык, китеп деген момундай тизилип туруш керек полкада, текчеде деген сыяктуу маданият менен чоңойгон үчүн китепти алганда китептин ичине дагы мисалы мен жазганга китептин ичине боегонго дитим барбайт, ал китеп да дей беришет да. Бирок ал китеп эле эмес, ал кагаз да. Сени окусун деп, эгер өзүң сатып алган болсоң, сени окусун деп чыгарган китеп бул сеники да. Ошон үчүн китептин ичине жазып боеп окубасаң баягыдай сиңимдүү болбойт. Ошол түшүнүктөн дагы, ошол стереотиптен дагы арылып, мурунда мисалы балким китеп жетишсиз болчу, анан бир канча класста мисалы 10 бала бирден китеп окучубуз деген сыяктуу түшүнүктөр болгон үчүн жетишсиздиктен, жокчулуктан чыккан сөздөр да алар. Анан азыр ар бир адамдын өзүнө китептери бар, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн жазып окуганга аябай жакшы болот да. Андан кийин үчүнчү кеңеш, үчүнчү тепкич деп айтайын, китепти сатып алган аябай сиңимдүү, жугумдуу дагы болот да. Анан адамбыз да баары бир акча тапканда баары бир оор. Анан канчалык деңгээлде өзүңдүн чөнтөгүңдөн маңдай териң менен тапкан акчаң менен китепти сатып алсаң, ошол китепти сөзсүз окуйсуң, анан аягына чыгарасың да. Анан дагы ичинде дагы маалыматты баалаганды үйрөнөсүң да. Анан дагы бул адамдын, эгерде бирөөнүн билимин маалымат ала турган болсо, ошол маалыматты сатып алганга ошол нерсесине рахмат айтып, мындай кичинекей англис тилинде courtesy деп коет го, сөз мындай ичинде
кандайдыр бир деңгээлде ошол билимди биз ага бергенине мындай ысый урмат көрсөткөнүң үчүн, ыраазычылыгыңды билдиргениң үчүн, кичпейилдигиң үчүн китепти сатып алганың бул абдан жакшы нерсе. Бул эмоционалдык жактан жетилгендигиңди билдирет. Бизде мисалы азыр ар түрдүү кээде инстаграмдан посттор жазып калсам деле мисалы баланча PDF китептин копиясын мисалы 300 сомго берем же да ушундай сыяктуу бир бирөөлөрдүн китептерин, бирөөлөрдүн эмгектерин ошондой копияларын интернеттен жүктөп алып сатып бизнес кылып жүргөндөр бар да. Эми такыр окугондон көрө ошондой пират китептерди да окуса болот деңизчи. Бирок ошентсе да өзүн сыйлаган адам мындай китепти сатып алып окуганы аябай жакшы нерсе да. Андан сырткары дагы бул мындай руханий абалды, экономикалык абалды карабасак дагы китепти өзүң сатып алгандан кийин бул сенин китебиң болгон үчүн кагаз китепти окуп атканда ичине жазууга, маркерлеп коюуга, ичине стикер чаптап койгонго, анан үйүңө текчеңе сактап коюп кайра керек боло калганда же ошол китептин ичинде бир маалыматты окуганда кайра бир балким эгерде жөнөкөй эле көркөм чыгарма боло турган болсо, көркөм чыгармаларды да мен кээде кайра окуйм да, себеби кайра ошол сезимдерди сезгим келет. Ар бир китеп дагы ар убакыт окусаң да ар башка аң сезим деңгээлиңде окуганың үчүн китептер башкача таасир калтырат го. Ар убакыт окусаң, мисалы мен Жамиляны канча сири окусам дагы азыр кайра окусам дагы бир башка бир жери башкача таасир берилет да, себеби 2 жыл мурун окудум эле, 2 жыл мурун мен башка адам болчумун, азыр да бир топ башкача адам болуп өзгөрдүм да. Ошон үчүн өзүңдүн китебиңди сатып алсаң сактап коюу мүмкүнчүлүгүң бар, ичине жазуу мүмкүнчүлүгүң бар. Анан дагы өзүм дагы жазып бир китеп чыгарган адам катары жолдошум экөөбүз басма үйүн да куруп атабыз. Балдарга кыргыз тилдүү дүйнөлүк сапаттагы китептер чыгарып атабыз. Анан китеп чыгаруу, жазуу деген канчалык эмгек талап кылган, ушунчалык машакаттуу иш экенин дагы көрдүм да. Анан китепти чыгарганга чейинки жазган адамдын эмгеги, мисалы мен бул китепти жазуу үчүн ушул ичинде күндөлүктөр чогулуу үчүн мисалы мен 4-5 жыл эмгегимди короттум да. Бул китепти жазганга канча нерсе изилдедим, канча аракет кылдым, ар бирин жазып чыктым. Андан кийин жазгандан кийин ошол нерсенин баарын чогулттук, анализдедик, бөлүштүрдүк. Ушундай көп адам деген бир китеп жазуу үчүн көп убакыт, көп мээнет коротот экен да. Анан ошол мээнетин, бирөөнүн мээнетин мен жөн эле төөлөп салбайм. Мисалы бирөө мындай кичинекей китептер эми арзан эле го китептерчи, андай деле аябай деле чоң акчалар эмес. Анан сатып алганы деп ошол бирөөнүн эмгегин дагы сыйлагандыгың экен да. Ошо өзүң бирөөнүн эмгегинен мурун өзүңдү сыйлайсың да. Мен бирөөнүн ошондой эмгегин бекер алып, уурдап алып окуганга дагы деген нерсени өзүмө ыраа көрбөйм деп алып окусаң болот экен. Албетте анан китепканалардан алып шартың болбосо дагы китепканалардан алып окуган дагы жакшы нерсе. Биз мисалы Монреальда жердин баарында ар бир райондо китепканалар бар. Анан ошол жерден мисалы барып тандап алып келип окуп, барактап, анан кайра өткөрүп беребиз да. Баардыгын эле сатып албай, кээде мисалы сатып алгың келбесе, барып алып келип окусаң болот да. Ошондой кылсаңар дагы албетте болот. Андан кийин 4-нчү нерсе бул бизде мындай китеп клубдары деген нерселер көп өнүккөн эмес, бирок эгер окуган китебиңди жакындарың менен же болбосо ошол китепти окуган адамдар менен талкууласаң дагы ушунчалык сонун сиңимдүү болот да. Мисалы ар кандай эч кандай бир китеп клубдарына жазылган эмесмин, бирок ошондой китеп окуган блогерлердин баракчаларында кайра карап турам. Анан мисалы ошол мен окуган китептер чыгып кала турган болсо, Instagram жана search издөө тарабын жакка ачсаң, көбүрөөк эмнени издесең, көрсөтсөң ошол нерсени көрсөтөт го. Ошол жерде мисалы китеп окугандардын китептердин сүрөттөрү мага көп чыга берет да. Ачып караганымда, эгер мен окуган тааныш китептер болуп кала турган болсо, астында комментарийде элдер эмне деп жазыптыр, мен көргөн, мен сезген сезимдерди, мен ойлоп калган ойлорду ойлошуптурбу булар дагы деп карай берем да. Андан кийин дагы ар бир окуган китепти мисалы мен жолдошум Арстан менен талкуулайм да. Кадимкидей Арстан да окуйт, кээде мен окуган китептердин кээ бирөөнө кызыкпайт. Ар бир адамдын өзүнүн табити болот эмеспи, кандай китеп окуу дегенге дагы. Анан мисалы биз ушундай пикир бар экен, ушул жер бар экен, могул жерде баланча бетти боеп койдум, карап көрсөң сен дагы деп мындай талкуулайбыз да аябай көп. Бул дагы мисалы жакындарың менен дагы жакшы мамиле курганга өзгөчө, мисалы төгөйлөрдүн дагы мындай китеп окуу маданияты болсо, бул дагы экөөнүн мындай сүйлөшө турганга, үйдөгү тиричиликтен сырткары дагы башка бир сүйлөшө турганга жаңы бир тема алып келип берет да. Себеби кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө сонун, жашосонун деп чектелүү эле убакка жолугасың. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин баягы сүйлөшө турган сөздөрүң дагы бүтүп, кадимки эле турмуш
күнүмдүк кайталанган тиричилик болуп өзгөчө балалуу болгондон кийин жашоонун кайталанган окшош эле күндөр болуп калат экен. Ошон үчүн мындай жаңы food for your brain деп коет го, мээңе тамак. Англис тилиндечи мээңе тамак болуш үчүн дагы ушундай жаңы китептерди окуп, анан ошону мисалы жолдошуң менен дагы талкуулап турсаң дагы, мына өзүңдүн кичинекей китеп клубуңда үйдүн ичиндечи бул аябай сонун нерсе. Андан сырткары дагы ата энесин китеп окуп атканын, ошондой китепти талкуулап атканын көрүп чоңойгон бала дагы албетте китепти, билимди сүйүп чоңоет да. Анан билебиз да баарыбыз эле, билим бул дүйнөнүн ийгиликтен дагы бакубат жашоонун чын эле ачкычы да. Анан азыр баарыбыз эле билебиз, материалдык жактан дагы абалың жакшы болбосо албетте руханий абалыңды кароо мүмкүнчүлүк эмес, жанбагыш керек. Алгач курсагың тойгуш керек. Анан курсагың тойгузуп элденген болбой жакшынакай жашоо үчүн дагы канчалык билимдүү болсоң, ошончолук иштөө, жакшы жерлерде иштөө мүмкүнчүлүгүң дагы болот. Билимдүү адам болосуң, сени менен адамдар сүйлөшкүсү келет деген сыяктуучу. Анан балдарың менен сүйлөшкөндө, тарбиялаганда, мисалы бала тарбиялоодо дагы мисалы ошондой китепкөй адам болсоң дагы ошо түрдүү китептерди окуп, анализдеп, сергек ой жүгүртүүңдү өнүктүрүп, жашооңдо колдонуп кеткенге аябай көп мүмкүнчүлүк болот да. Анан эгерде мисалы жолдошуңуз жок болсо, түгөлөрүңүз жок болсо, мисалы курбуларыңарга да сунуштап көрсөңөр болот. Мен могу китепти окуп атам, сен да окуйсуңбу, окубайсыңбы экөөбүз анан талкуулап көрөлү деп талкууласаң дагы аябай кадимкидей сиңимдүү, сонун болот да. Анан дагы бул жакшы жери, мисалы Арстан Такыров башка жанрдагы китептерди окуйт, мисалы фантастиканы көп жакшы көрүп окуйт, мисалы детективтерди окуйт. Детективден да көп, аябай көп жана чоң фантастика китептерди окуйт. Мисалы Дэн Браундун китептеринин баардыгын окуп чыккан да, момундай калың том китептерди. Анан ошол жерде да кызыктуу бир нерселерди мага айтып калат да. Мисалы мен андай китептерге көп тишим өтпөйт да, окуй албайм. Анысына өзгөчө өтө калың болсо китептин аягы чийип чыгып чыдабай кетем да. Арста мисалы окуп бүтөт ошондой китептерди. Анан бул сен башка жанрда китептерди окуйсуң, ал башка жанрда китептерди окуйсуң. Анан бири бириңе сүйлөшүп келгенде дагы бул такыр башка дүйнөдөн башкача жаңы маалыматтар да. Анан ошон үчүн аябай жакшы жардам берет да талкуулаган. Анан кийин бешинчиси бул акыркы тепкичи, бул китеп окуганга өзүңө шарт түзүп алгандагы, белгилүү бир убакытты белгилеп алгандагы аябай жакшы да. Бул үчүн мен бир канча бөлүктөргө бөлүп айтып берейин. Анан эң биринчиси мындай китеп окуганга шарт дегеним мындай туруктуулук да. Туруктуу түрдө мисалы кечинде жатарда китеп окуп жатсаң, бир 15-20 мүнөт болсо дагы бул туруктуулук мээңде кадимкидей эс алып, жана телефондордон алаксып, анан бир жакшы, эгер жакшы китеп окуп аткан болсоң, жакшы сезимдер менен барып анан уктайсың да. Анан ошол туруктуулукту жасап алсаң, мисалы бир 10 күн кайталап жасасаң, адамдын мээси 5 күн менен 10 күнүн арасында күндө кайталанып жасалган нерсеге анан автоматтык түрдө көнүп жатыгып баштайт деп айтат да. Анан чоң адамдын мээси дагы жаш балдардын салыштырмалуу анчалык ийкемдүү болбойт, бирок көпчүлүк учурда эгерде 5 күн менен 10 күнүн ортосунда жасай турган болсоң, эң жакшысы 20 күн кайталагандан кийин анан адам кадимкидей көнүп калат дейт да, автоматтык түрдө жасап калат дейт, жана рефлекс болуп. Мисалы өткөндө мени психологум айтты эле, күндө эртең менен туруп төшөгүңдү жыйнайсыңбы деп. Анан мен ойлосом, күндө эртең менен туруп дароо төшөгүмдү жыйнабайт экенмин да. Мисалы үй жыйнап атканда түштөрдө барып да кайра кирип анан төшөк жыйнап калган абалдарым болчу да. Ошондо мээңди ушундай бир нерселерге көндүрүш үчүн эң жөнөкөй жакшы адаттарды калыптандыргың келсе, эртең менен туруп төшөгүңдү дароо жыйнап сал деп айтты эле да. Ошондон кийин мен аракет кылып 5-6 күн төшөгүмдү дароо жыйнаганга аракет кылдым. Азыр турганда мындай эч кандай ойлонбой эле колум бутум өзү барып эле, басып барып эле, колум өзү эле төшөктү жыйнап салат да. Төшөк жыйнаш керек деген нерсени да ойлонбой каласың. Ошондо мээңди ошентип автоматташтырып жакшы адаттарга үйрөтсөң болот да. Мисалы китепте дал ошондой. Күндө кечинде же болбосо мисалы эгерде метрого чыга турган болсоңуз, автобус маршруткага чыга турган болсоңуз, жаныңызга кичинекей китеп сала барып, анан мисалы ошол жерлерден да окуу да. Күнүнө мисалы белгилүү бир убакыт болбосо дагы 1,5 саат китеп окуганга көндүрүп койсоңуз, мээңиз кадимкидей маалыматты сиңиргенге дагы көнүп калат да. Анан экинчи шарт бул азыр ушунчалык көп бизде алаксыта турган маалыматтар көп. Мисалы ушул телефон да. Телефонду жатарда да кармайсың, тура калып да ачасың, иши кылып бош боло калса эле ичинде эмне болуп атат деп эле ичинде башка кооз дүйнө бар, ача каласың. Анан телефондо кызыктуу нерселер болуп атса, анан китеп окуганга дагы мындай
кызыккандан мурун эгер өзүңдү китеп окуганга алып келип отургузсаң дагы фокусуң тээ, ойлоруң тээ баягы эле телефондо көргөн бир видеодо же да бир нерседе боло бериши мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңдү даярдап, мен китеп окуган атам деп алдына телефонуңду балким мүмкүн болсо мисалы интернетин өчүрүп салып, мен мисалы кээде китеп окурда интернетти өчүрүп салам да, атайын телефондун ичиндеги, эгер балким бир бирөөлөр жаза калса же болбосо да телефондон үн чыга калса же болбосо үнү жок, көпчүлүк учурда балалуу болгондон бери мен телефонумдун үнүн өчүрүп салгам, уктап калса да ойгонуп кетпесин деген боюнча эле ошо боюнча көнүп калдым да жаңы төрөлгөндөн кийин. Вибрация иштей калса дагы, телефон дырылдап атса эмне болуп атат, ким жазды деп эле анан окуп аткан оюмдун баары ошо боюнча чачырап кетет да. Ошон үчүн жана атмосфераны түзгөн дагы абдан маанилүү да. Мисалы кечинде китеп окуй турган болсоңор, телефонуңарды өчүрүп салган, интернетти өчүрүп салган эң негизгиси аябай чоң жардам берет да. Ошол сыяктуу өзүңдү программалап алсаң, анан окуган китебиңе да көңүл буруп, чын эле ошол жерде жарым саат окуйм деп отурсаң, жарым саат чын эле окуган барактарыңда эмне болуп атканын түшүнөсүң да, такыр ойлоруң башка тараптарга кетип калбайчы. Анан андан кийин дагы бир нерсе, анан ушул жерге китеп окуганга шарт түз деп атпайбызбы, анан көпчүлүк учурда дагы бир ошо негизги шарттардын бири, анан бирөөлөр эле сунуштаган, хайп болуп аткан же дагы бир нерсе китеп окуу эмес, чын эле өзүң каалаган нерсеңди түзүп, өзүңдүн руханий абалыңа жараша ошону эмне эңсеп турсаң, ошону окуганга аракет кылуу да. Бул дагы менин оюмча биринчи кеңештердин арасында да айтып кеттим эле, бул дагы кадимкидей бир адам үчүн шарт да. Мен мисалы мурун бирөөлөр айтып атат деген китепти алып эле окуй берип, анан такыр ошол китептер такыр жакчу эмес да, чын эле да, өлөйүн жакчу эмес да. Бул китептер, бул авторду эмнеге окуп атам депчи, мисалы да. Ошол сыяктуу эле мисалы түрктөрдүн белгилүү жазуучусу бар, Орхан Памукчу, Нобель сыйлыгын дагы алган. Мисалы ошол адамдын китепти баары жакшы көрүп окушат, бирок китебин окуганда мен такыр кызыккан эмесмин да. Мен эми Нобель сыйлыгы алган үчүн, Орхан Памук болгон үчүн эле балким азыр акыл эсим жетип китептерин түшүнгөнгө жакында эле түркчө китептерди ала келдим. Анан акырындан бир аз көнүп алып, Түркияда көчүп кеткенибизге 6 жылдан ашты. Ошондон бери көп түркчө китеп окуй элекмин. Анан кайрадан окуп баштайын деп, анан түркчө 5-6 китеп ала келдим да, өткөндө Стамбулдун Аваланында ДНР китеп саткан дүкөндүн дүкөнү бар экен. Анан ошол сыяктуу эле мисалы жакпай турган болсо, сага китеп жакпаса, кыйнап окубаш керек да. Эгерде жакпаган бир нерсени окусаң, баштап алсаң, бүттөн ошондон бир айнып алсаң, анан айныгандан кийин адамдын да мээси да ушундай шумдук кыйын нерсе. Эгер бир айнып алгандан кийин, бүт көңүлүң калгандан кийин анан окубай каласың да. Ошон үчүн мисалы бир китептин бирөө айткан үчүн китептен көңүл калтыруу, жалпы китептерден көңүл калып калууга себеп болбосуна аябай көп ошол нерсени дагы аябай ойлонуш керек да. Мисалы мен азыр мага эмне керек болуп атат, ким кызык болуп атат, мен ошол нерсени гана окуйм да. Мисалы баланча китепти окуптыр деген нерселерди мисалы азыр укмуш бөлүшүп атса дагы, мен алып өзүмдө кызыгуу жок болсо алып окубайм да. Ошон үчүн өзүңө азыр кайсы нерсе керек, кайсы жанрга кызыгып атасың, ошону окуган абдан маанилүү да. Эгерде мисалы мен мемуар стилинде жазылган китептерди окуганды аябай жакшы көрөм. Кара сөз менен мындай жана нарратив деп коет го англис тилинде, мындай сүрөттөп жазган чыгарманы бирөө автор сүрөттөп атса, мисалы 3-чү тарапчы, мага көп кызыктылык жаратпайт да. Мисалы мемуардын ичинде мисалы ошол эле Жамиляны Сейиттин көз карашы менен жазган го. Ошол үчүн аябай сонун, мисалы Делбиримди ошол эле Ильяздын көз карашы менен жазган үчүн окуган ушунчалык да, жагымдуу да. Себеби ошол адамдын ичине кирип алып, айтып берип аткан мээсине отуруп алып, анан ошо сен сезип аткандай сезим болот да. Мисалы мен үчүн мисалы ошондой жанрда китептер жагат да. Мисалы китеп жаза турган болсом да, жалаң ошондой стилде жазгым келет да. Ошо анан ошол үчүн китепке болгон сүйүүңүздү жоготуп, китептен жалкып калбоо үчүн өзүңүздүн жактырганыңызды окуган дагы абдан маанилүү. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, эгерде мисалы китеп окуп көнүп калган болсоңуз, күндө бир китеп окуп атсаңыз, анан ар түрдүү жанрда, мисалы балким мен азыр башка жанрда китептерди окуганга аракет кылып атам. Себеби бул дагы бир башка перспектива берет да. Анан китепти дайыма туруктуулукка алып келип алдым азыр кадимкидей. Анан азыр башка жанрдагы, башка тилдердеги, ар башка өлкөлөрдөгү китептерден да окуп көрөйүн деп атам. Мага жаңы бир перспективаларды берсин, кандай ойдо калам деген максатта. Ошол үчүн коркпой, кээ бир нерселерди дагы мисалы белгилүү бир автордун балки улутуна же динине карата да каршы чыгып аткан болсоң, балким окуп көрсөң дагы болот да.
түрктөр айткандай неден болмосун. Китеп ал да, китептин ичинде билим бар да, кандай кимге кандай көз караш болбосо, көз караш сеникине дал келбесе дагы, балким ичиңдеги кээ бир ойлорду мындай англисче айтканда challenge деп коет го, сыңары мындай бир аз чыңалтып, бир аз ойлондуртуп, бир аз башка бир деңгээлге алып келгенге мүмкүнчүлүк болуусу мүмкүн. Ошол менден айткан негизги 5 кеңешим, анын арасында майда кеңешчелерим ушул болду. Ар бирөөңөрдүн, ушул көрүп аткан ар бир адамдын, ар бир адамды китепкөй, китеп сүйүүчү деп ишенем. Анан дайыма силер окуй турган, көрө турган китептер көп болсун. Анан бул подкастыбыздын өзүнүн аты Дени сак мамиле демекчи. Китеп менен дагы эң жакшы дени сак мамилеңиз болсун. Мени менен бирге болгонуңузга чоң рахмат.